Салам достор, сіздер менен Баратова Өмүркан. Компания Oriflame кремдери жөнүндөгү рубрикабызды баштадык. Бүгүнкү сөз кылуучу кремдер, продукциялар бул беттеги дагыштарга каршы оптимал сериясынын кремдери жана бардык бетке керектүү каражаттар жөнүндө сөз болмокчу. Негизи эле беттеги тактар каяктан келип чыгат да? Биринчиден бул печень, өпкөнүн оорусу, боюнда барда келип чыгышы мүмкүн. Же болбосо ультрафиолетовый лучтардын туура эмес бетке, кожага, териге тийип калышынан болушу мүмкүн. Дагы бир нерсе бул жаш өткөн сайын любой эле адамдын организминде именно ушул пигментация менен күрөшө турган гормональный сбой болот экен дагы. Пигментация менен организм күрөшө албастан бетибизге тактар чыгат экен. Мен компания Oriflame'ге в самом деле ушул кремди деп келип калганмын. Мага аябай жаккан. Өзүм эле эмес, жолдошумдун дагы бетинде кремдер тактары көп болчу. Ошол тактар кеткенден кийин мен ушул кремди сүйүп калгам. Биринчи мындан бир 10 жыл мурун, аябай башкача, 10-15 жыл мурун башкача мындай узун түрдө болчу. Азыр уже канча жылдан бери мындай түрдө болуп келет. Кантип колдонобуз эми? Бул сериянын эмнелери бар да. Негизи эле бетке туура кам көрүш үчүн өзүнүн этаптары болот. Биринчи таза жууш керек, тонизировать этиш керек, сыворотка коюш керек, көзүбүздүн айланасындагы терилерге өзүнүн кремин коюш керек. Андан кийин либо күндүзгү крем, либо болбосо кечки крем. Бүгүн азыр именно ушул серияны айтканча колдонуп көрсөтөбүз. Мен азыр бетимди жууп алдым. Биринчиден бул гель для умываниясы. Айтып кетчү нерсе бул бардык кожа, бардык терилерге подходит. То есть кургакпы, майлуу бетпи, комбинированныйбы, чувствительный бардык типтеги кожаларга кетет. Биринчи эле алып колдонуучу нерсе бул гель для умывания. Бетти тазалап жууп чыгабыз. Аябай удобный. 1-2 басып туруп эле көбүртүп алып туруп бетиңизди таза жуйсуз. Мен азыр жууп алдым, ошон үчүн жууп көрсөтө албаймын. Аябай кандай десем, жыты сонун. Бир эле жыттаганда жакшы көрүп каласыңар. Жыты аябай приятный, острый эмес, такой нежный запах. Экинчиден буну күндүзү дагы, эртең менен дагы, кечинде дагы колдонуш керек. Эң жакшы жери бул эч кандай мындай катуу эмес, жумшак. Кандай десем, жумшак жуулат. Бетиңиз мындай жуулгандан кийин бырыш-тырыш калбайт. Бул атайын бетти жуучу, бетке арналган каражат болуп эсептелет. Бул биринчи шаг. Андан кийинки шагыбыз биз очищение, тонизирование деп коет. Тонизирование, тоник. Бул бетти жуугандан кийин калган косметиканын калдыктары, кирдин калдыктарын ватный дискте алып туруп, муну менен арчып чыгабыз. Мунун дагы жыты, бардыгынын жыты окшош, бирок аябай пайда сонун жыттанат. Мындай, кандай десем, огурчик жыттанат да, мындай свежий огурчик жыттанат. Аябай сонун и бунун составында эч кандай спирт жок, ошондуктан коркпостон колдонсоңор болот. Примерно 3-4 айга жетет. Бир набор ала турган болсоңор. Набордун баасы примерно акция болгондо 1600-1700 тегерегинде турат. Андан кийинки колдонуучу биздин этапыбыз бул кошумча сыворотка деп аталат. Негизи көпчүлүк адамдарда сыворотка жөнүндө маалымат жок. Сыворотка бул эмне? Сыворотка бул дополнительный навигатор деп койсок болот. Кремден алдын ала коюлат. Обязательно коюш керек. 2-3 слой болуп кетти деп кыжалат болбосоңор болот. Мондой идиштеги аябай удобный, басып колдонгонго. Сыворотка бул эмне үчүн? Мунун дагы түрлөрү бар. Ар бир өзүнүн сериянын, ар бир антивозрастной, пигментацияга каршы, кургак беттерге, майлуу беттерге. Бирок бул именно мынакей бардыңыздар көргөндөй эле мындай бардыгы бир серия пигментацияныкы. Мунун пайдасы эмне? Кремден мурун коесуз, кремди багыттап берет. Мындайча айтканда, кайсыл жерге увлажнение керек, кайсыл жерге эмне жетпей атканын бул
направлять этип берет кремди. Ошон үчүн обязательно коесуз. Мынакей мен буларды коюп бүттүм, ошон үчүн сывороткадан баштайын. Жаңы түгөнүп калган болчу меники. Мындай кичине эле аласыз, көп эмес. Күндө кремден, ночной кремдин, дневной кремдин алдынан коюу сунушталат. Азыр мен койдуңуз. Бунун да жыт аябай сонун, жумшак. Кремге караганда кичине жидкийраак болот. Аябай мага жакты. И бул койгондон кийин, бул нерсени койгондон кийин обязательно бул не вокруг глаз. Вокруг глаз боюнча көп тартышуулар болушу мүмкүн. Көпчүлүгү ай менин жашым толо элек, менин көзүмдө тырыш жок десеңер, туура эмес айтып атасыңар, потому что ар бир адамдын өзүнүн возрастына жараша мимический машиндар пайда болот. Бирок 25 жаштан жогоруларда пайда болуп баштайт. Неважно. Обязательно коюш керек вокруг глаз. Тырышы жок болсо деле. Эмнеге дегенде бул профилактика тырыштын алдын алат. Если тырышыңар жок боло турган болсо, тырыштын алдын алат. Мындай. Бул дагы именно пигментационный серияныкы, эгерде көрүнүп аткан болсо бардыгыңыздарга. 33 326 код экен. Коддорун жазып кетем бардыгын. Мындай атайын гелевый кремди бөлүп берүүчү штучкасы бар. Аласыздар. Мынакей аябай аз өлчөмдө. Точка кылып эки көзүңүздөргө коюп аласыздар. Коюп алганыңыздардан кийин көздүн чекесиндеги терибиз аябай жука жана назик болот. Ошондуктан биз башка бармактарыбыз менен эмес, именно аты жок бармагыбыз менен нантип массаж түрүндө коюп чыгабыз, бир нече жолу айландырып. Бул жерге дагы питание керек, бул жерге дагы увлажнение керек, бул жерге дагы өзүнүн азык заттары керек. Ошондуктан обязательно вокруг глазды дагы постоянно коюп туруш керек. Тырышыңар жок болсо дагы. Эмнеге дегенде бул кожага, именно ушул жерде кожага керектүү азык затты бере алат. Андан кийинки шагыбыз, андан кийинки ступень, этап бул крем. Крем дневной, анан ночной болуп бөлүнөт негизи. Билесиздер аны. Бирок көпчүлүк адамдар либо дневной койсо, ночной коет, ночной койсо, дневной койбой коет. Обязательно коюшуңуздар керек. Когда силер толук бардык серияны жууганын, тонизировать эткенин, сывороткасын, тониген да, вокруг глазын, анан ночной, дневной кремди ала турган болсоңуз, сизде 100% эффект болот. Эгерде сиз ночной кремди башка фирмадан алып, дневной кремди башка фирмадан алып, бетиңизди самдап жууп, тоник менен бетиңизди арчылай турган болсоңуз, анда результат жок болуп калат. Кетирген акчаңыз 1 тиын. Бул өтө деле кымбат эмес, зато 1600, 1000 аз бүгүнкү күндө акция болуп жатат. Общий сериясы примерно 1600, 2000ге жетпейт. 18 апрелге чейин кимде ким ала турган болсо, арзан эле. Ошол 1600дүн тегерегинде болот экен. Если мына вокруг глазын кошпогондо, канча болот? Дневной кремдин өзүнүн эмеси кандай да? Иши кандай? Дневной крем бул күндүзү коюлат. Эң жакшы жери бул күндөн сактоочу SPF деген функциясы бар. SPF 20, то есть күндөн сакталуучу кремдер дагы бөлүнөт. Категория болуп SPF 15, SPF 20, SPF 30, SPF 35, SPF 50, SPF 70 дегенге чейин кремдер болот. Бул степень защиты от солнца, то есть канчалык SPF, например, 50ге караганда 30 күндөн азыраак сактайт. Не только күндөн, ультрафиолетовый лучтардан, айрыкча вот кышында, жазында, жайында аябай көп ушундай бизге керек эмес ультрафиолетовый нурлардан сактайт. Ошондуктан обязательно крем алып атканда жаз, жай ошол мезгилге карап туруп, SPF барбы жокпу деп сурап алсаңыздар, аябай сиздерге жакшы болмок. Жакшы жери дневной кремдин иши, дневной крем жөнүндө айтып аткам. Дневной кремдин иши бул бизге питание берет, точнее защита берет. Защита кандай? Бул сактайт. Потому что биз күндүзү бетибизге крем коюп алып, көчөдө жүрөбүз, көчөдө чаң,
кирлер бардыгы бетибизге, кожабызга, терибизге сиңип кетиши мүмкүн. Ошол сиңбеш үчүн бул бизди ошол нерселерден сактап турат. Анан силер ошол боюнча эле дневной күндүзгү эртең менен туруп, жууп, тазаланып, макияж кылып алып кетип, анан келип эч кандай жууп койбой, эч нерсе кылбай эле ошончо жатып ала турган болсоңор, обязательно бетиңерге бир нерселер чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн дневной крем бул увлажняющий болуп бөлүнөт, түрдүү болот, но бардык кремдерде, дневной кремдерде, күндүзгү кремдерде защита функциясы бар. Потому что мен айткан нерселер, айтып кетчү нерсе бул крем 20 SPF 20 болот экен, то есть и увлажняют, реально сонун бетти нымдуу кармайт. Айрыкча бетибиз көпчүлүк учурда кургайт. Кургаганын себеби бул самындап жуубуз, туура эмес бетибизге уход кылабыз, ошонун баарынан бетибиз жабыркайт. Ошондуктан обязательно дневной, ночной кремдерди коюп жүрүңүздөр. Азыр дневной кремди коебуз. Эгер силер бир серия алып алсаңар, бир 4 айга, 3 ай, 4 ай, даже 6 айга чейин жетет. Зато силер 5-6 ай бою сонун болуп бетиңерге кам көрүп жүрөсүңөр. Мынакей 5 точкага коебуз, бетибиздеги точка красоты деп коет. Көп деле өлчөмдө койбойсуңар, жытайбай сонун. И массаж түрүндө артка тартып, обязательно мынтип коюп чыгасыңар. Эң жакшысы бетти кремди коюп туруп эле мындай кылгандын кереги жок. Потому что жаш өткөн сайын биздин кожабыз, бетибиздеги терибиз ылдыйга карап түшүп баштайт. Ошону тартыш үчүн айрыкча 30 жаштан өткөндө кремди обязательно артка каратып, негизи 30 жашка чейин негизи крем койгондо эле артка каратып коюп кетсеңер, еще массаж кылып туруш керек. Массаж жөнүндө дагы видео тартабыз. Вот, ал эми ночной крем. Вот, дневной, ночной болуп кантип бөлүнөт да, мына жерде жазылып мына. Эгерде силер ак коробканы ачсаңар, бул дневной крем болот. Темныйраак коробка бул ночной крем болот. Ночной крем бул питаниясы бар и питать этет. То есть уктап атканда кечинде кожабызды күндөгү эртең мененге даярдайт. То есть бардык минералдарды, азык заттарды, витаминдерди ушул ночной крем берет. Обязательно коюш керек. Дневной кремдин дагы өзүнүн функциясы бар, ночной кремдин дагы өзүнүн функциясы бар. Ошондуктан обязательно ночной кремди коюңуздар. Ночной кремди коердон алдын дагы бетти жууп, тазалап, жумуштан келгенден кийин мындай дагы бир айтып кетейин, жууп, арчып, сывороткадан коюп, вокруг глаздан коюп, анан точнее ночной крем коюп жатып ала турган болсоңор, эртең менен бетиңер сонун болуп калат. И бир жумада жок дегенде бир 2-3 жолу маска коюп туруш керек. Неге дегенде бетибиз маскалар жөнүндө да видео тартылат. Негизи бүгүнкү видеобуз именно ушул беттеги тактарга каршы кремдер жөнүндө болду. Суроолор болсо, же болбосо заказ берүүчүлөр болсо, баарыңыздарды ушул видеонун астына жазып калтырсаңар болот. Коддордун бир сири айтып кетейин, консультанттар үчүн. Но молочко, типа молочко деп да айтат, бирок бул молочко эмес, гель, жууш керек буну. Жөн эле көбү ойлошот да, бетти кандай десем, бет суулап алып туруп эле кадимкидей жууп, мынтип көбүртүп жууп саласыз. Жуубай жөн эле ачып койсоңуз болбойт. Буну обязательно жууш керек. Коду 35462. Андан кийинки тониктин коду, буну ватн диск алып барчысыңар. 35463. Сыворотканын коду 33108. Дневной кремдин коду 32479. Ночной кремдин коду 32480. То есть разница только бир эле цифрада экен. Ал эми вокруг глаздын коду 33226. И дагы бир нерсе кошумча айта кетчү нерсе, бул мындай CC крем, бул дагы именно беттеги тактарга каршы сонун CC крем SPF 20. Бул жөнүндө да видео тартылат, жыты сонун. 2 цвети бар, светлый, анан кийин средний, кандай эле? Бирөөсүнүн цветин унутуп калдым. Негизи аябай сонун, бул жөнүндө да видео тартабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.